Биздин көздөрүбүз менен кулактарыбыз үчүн күрөш күчөп баратат. Facebook өзүнүн Watch аттуу кызматы үчүн видеолорду жасоого социалдык тармактын жылдыздары менен белгилүү медиа продюсерлерди чогуу иштетүү планын жарыялады. Facebook таандык Instagram'дын айтымында бул айрым колдонуучулар үчүн платформага узагыраак видео коюуга мүмкүндүк берет. Ал эми YouTube көбүрөөк өлкөлөрдө интернет жок учурда контент менен камсыздоо үчүн жазылуу кызматын жайылтуу менен алек болууда. Гаджеттерди үн менен башкаруу адаттагы нерсеге айланууда. Бирок Массачусетс технологиялык институтунун лабораториясы мындан да алда канча ашып кетти. Алар роботтун каталарын дароо ой жана колду жаңсоо аркылуу оңдоо мүмкүн экенин көргөзүштү. Сизге баш ийбеген технологияңыз менен талашып тартышып көрдүңүз беле? Ушул аптада IBM компаниясы талкуулагыч долбооруна каршы адамдарды анын арасында Израилдин улуттук талкуу чемпионун коюп сынак өткөрдү. Жасалма акыл системасы жүйөлөрдү угуп, өзүнүн эс тутумуна жүктөлгөн 100 миллиондогон документтерди скандап алып, айтылган ойго карата өзүнүн логикалык жообун түзөт.